Кыргыз кинематографиясы өнүгүп, жаш муунда бул тармакка өз салымын кошуп, киноиндустриянын келечегине салым кошуп жатканы кубандырат. 7 декабрда Манас кинотеатрында дагы бир жаш режиссер Элдар Турдумамбетовдун жазуучу Керез Зарлыкованын чыгармасынын негизинде тартылган Кокуй кошуна аттуу кинокомедиясынын ачылышы болду. Таң баштады. Буга чейин менде кино тартуу боюнча эч кандай тажрыйба болгон эмес. Башында кандай болуп калат, колуман келеби жокпу деген ойлор болгон. Бирок баштап алгандан кийин чыгармачыл топ көп жерден жардам берип колдоп кетти, дейт режиссер. Мен деле негизи комедия тарта аламбы, тарта албаймбы деп коркуп, күмөн санап аткам өзүмө. Бирок бул актерлордун жардамы менен ушу Шаймек байке, Марат байке, Турган эже, мына бул Анвар ошо кошумчалап, дагы күлкүлүү нерселерди көбүрөөк кошуп жардам беришти. Ошол актерлордун эмгеги чоң десем болот бул жерде. Кандай кыйынчылыктар, негизи мындай иш жүзүндө көп деле кыйынчылыктар болгон жок, жеңил эле болду, Кудайга шүгүр. Мындай башында балким кичине неме болгондурмун, сүрдөп актерлор сөзүмдү угабы, элди кантип контролдойм деп ошо, бирок Кудайга шүгүр ишти жүргүзүп кеттик. Идеясы негизи бул Керез Зарлыкованын чыгармасынын негизинде деп атпайбызбы? Керез эже Кыргыздан да ошо пьеса жазып, драматург да. Анан бул ошо пьесанын негизинде киноадаптация болду да. Биякта эми биз айтабыз дегенибиз, үй бүлөдө бала атанын мамилеси, кошуна колоңдордун мамилеси, ошону айткыбыз келди. Тасмада белгилүү кино жана театрдын актерлору Шайынбек Кыдырмаев, Марат Козукеев, Турганбүбө Бообекова, Нурай Аскарбекова, Анбар Осмоналиев жана башкалар роль жаратышкан. Эмба театрда деген алдын ала премьерада 3 ай болобу, 1,5 ай болобу, да репетициялар болот алдын ала. Анан театрда деген бул жалпы келген, мисалы 200 адам болсо, 200 адамга үнүң жеткендей, 200 адамга көрүнгөндө ойнош керек сахнада. Бирок сахнада деле алдыңкы планда, арткы планда эпизод турдур. Кинодо болсо кичине жөнөкөйрөөк кылып, анткени баягы үнүбүз баарына угулат да, баарына жетет. Кийин үн запистер болот кайра. Бирок айырмасын билүү ортосунда өзүңдүн эмгегиңе билинет го дейм. Кино менен театрдын айырмасы өтө чоң. Ошондуктан мен азыр кинону көрүп чыгып, өзүмдүн көп катачылыктарымды көрдүм. Эгерде театр болгондо экинчи жолку ойногондо каталарымды оңдоп ойномокмун. Тасмадагы кемчиликтеримди көрүп турган менен тилекке каршы оңдоого мүмкүнчүлүк жок, дейт Шайынбек Кыдырмаев. Мен театрда ушул комедия, драма, ар түрдүү ролдорду ойнойм. Анан бул рол болгон жок, өзү жакыныраак экен дагы. Дагы менен бул кинодо кээде аягым башында, аягында кылып аркада шарт кылыш тартылат экен да. Анан ошого баягы кээ бир жерлерден эми өзүм жетпеген жерлеримди көрүп калдым. Да башкача болсо экен, өзү бирдин башкача мындай кылсам болмок экен деп кичине ойлонуп калат экенсиң. Эми театр эмес да, бүгүнкүсүн эртең оңдоп кеткедей. Бир тартылды болду. Эми болушунчу эле эми калган эми эл сынап буйрган Элдардын да биринчи фильми, мен да главный роль болуп биринчи ролум. Тасма жашоодон алынган кошуналардын мамилесин чагылдырат. Башкы каарман Мелис бир уул 2 кыздын атасы, үй бүлөгө камкор ата. Жанындагы коңшулаш турган 2 кабаттуу үйдү сатып алып, балконго чыгып тоону карап ысык чай ичип отурууну эңсейт. Сатып алууга жарым акчасын берип койгондон кийин ал үйгө опера ырчысы көчүп келет. Сатуучуга алданып калганын сезип, каарман ачуусунан кошунасынан өч алууну чечет. Жаңы келген коңшу Мелистин жардамын сурап күндө иштетет. Күндө эле ырчынын үйүнө иштеп, ага баш ийип калганын билип турса да, суранычын четке кага албай коет. Эртеден кечке иштеп чарчап келип уктап жатканда, таң атпай коңшусу балконго чыгып, болгон үнү менен ырдап уйкусун бузат. Буга чейин эле өчөшүп жек көрүп келген Мелистин кошунасына болгон мамилеси ого бетер курчуйт. Бирок Кудай кошкон куда болот демекчи, кызыгы 2 кошуна бири-бирине куда болуп калат. Кокуй кошуна дегенде тигил кеч айтылып калды, башында жолу кошуналар болчу. Бир кошуна сыяктуу ойнодук да. Анан кийин бүткөндөн кийин Элдар таптык байкатын Кокуй кошуна деди. Атаңгыра ушу башында болгондо эмне болмок деп ойлонуп калдым, себеп Кокуй кошуна дегенден кийин дагы башка нерселерди кошуш керек болчу. Кокуй деп өкүштү, өкүттү, бир кызык, мындан да күчтүүрөөк кылыш керек эле, мындан. Жок, буйруган ушул.